Seni içi olmaz. Evet. Full içi. Çakılarak gel. Çakılarak gel. Ичип алдыңбы? Ук дейчи. Ташиев чегара постун көтөсүз барып текшерди. Сени эмне ичип алгансыңбы? Ташиев чегара көзөмөлөткөрүү жайына айттырбай барып текшерип жатканда ал жерден начальнигинен шек санап сураган. УКМКнын төрагасы бүгүн Сызак районунда жайгашкан Бегават чегара өткөрмө пунктуна барган. Ал жердеги Кыргызстан менен Өзбекстандын жарандарын ары бери өткөрүү тартиптеринен тартам, тазалык, чегарачылардын жашоо шартына чейин текшерген, чегарадан өмөттө турган аскер кызматкерлери менен жолугуп, алардын кызмат өтөө шарттарын жана чегараны коргоо боюнча жүргүзүлүп жаткан иштерди көргөн. Кемчиликтерди байкап, аларды жоюу боюнча тиешелүү жетекчилерге тапшырмалар берген. Андан сырткары кезметте турган жооптуу кызматкерлерге ары бери өткөндөрдөн акча албоону эскерткен. Seni içi olmaz. Evet. Full içi. Çakılarak gel. Çakılarak gel. Kırka yemeği çakırma. Teşekkür ederim oradan. Sonra çakırma. Teşekkür ederim. Чего она просто? Точно не видели? Точно? Точно. Егер тура айтсаң, прошу. Если тура айтсаң, мен мен алдыдан жаман көрөм. Ата-ана мамай жемей көрөм. Карапайым болсун, ичкеним жок. Ичкеним. Так точно. Если что-то спать болсун, Все, давай. Мусорхана бар. Я. Не мусорхана. Я. Жоқ, емне кампа, бұл кампа емес, бұл мусорхана ғой. Мына қараса içi мусор екен. Кампа болса içi таптаса болуш керек эле, соны болуп туруш керек эле. Оны бүт чырайы бузуп турат. Эмнеге мындай болуп? Ушул канча жашап атасың сен? Билбейсиң. Ысык көлдө Кызыл суу Саруу жолунда жол кырсыгы катталды. Бул тууралуу аймактык кабарчы билдирди. Маалыматка караганда кырсык 31-декабрда саат 15:00 чамасында Кызыл суу Сарууна жолунда болгон. Алдын ала маалыматтарга ылайык, унада атасы жана анын 2 баласы болгон. Кырсыктын кесепетинен жабыркагандар оор жаракат алган болушу мүмкүн. Учурда баары аман экени маалымдалууда. Учурда окуянын себептери такталып жатат. Kızıl su, Sarı ortasında. Жолдан авайлайлы, жолдан. Билбей иткенмин ушуну. Бишкек ТЭЦнин техникалык каналына агып кеткен 3-чү тазалыкчынын сөөгү табылды. Аны болжоо менен саат 12:30да таап чыгышкан. Издөө иштеринин жалпысынан 150 адам тартылган. Кырсык 30-декабрь күнү эртең менен Алабөтүн бир кичи районунда болгон. Кызматкерлердин бири сууга тайгаланып кетип, аны куткарам деген экөө да чөгүп кеткен. Кара-Балтада жаңы жылдык соодадан кийин ири көлөмдөгү таштаны чогулду. Кара-Балта шаарында жаңы жылдык түнүн кийин көчө соодагерлери калтырган ири көлөмдөгү таштандылар тазаланды. Бул тууралуу шаардык коммуналдык кызматтан билдиришти. Маалыматка ылайык 2026 жылдын 1-январь күнү эртең менен универсал санитардык бөлүмүнүн кызматкерлери Кара-Балта шаарынын Төмөнкү базарынын аймагында
көчөлөрдү стихиялык таштандылардан тазалоо иштетин жүргүзүштү. Жаңы жылдык түндөн кийин бардык базардын айланасы картон кутуларга жана таңактоочу материалдарга толуп, аймак кооптуу түрдө булунган. Коммуналдык кызмат өкүлдөрүнүн маалыматына караганда 31 декабрдан 1 январга караган түнү таштандылардын көлөмү адаттагыдан кыйла көп болуп, аларды чыгаруу үчүн атайын техника бир нече жолу каттам жасоого аргасыз болгон. Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим. Мен сиздерге бүгүн отчет берейин деп чыктым. Сиздерден чогулган акча 450 миң болду. Биз мындан 3,5 жыл мурун Ош-Бишкек жолунда катуу жол кырсыгына кабылып, балам баса албай калган. Башында аппарат менен, азыркы учурда аппарат менен жашайт балам. Балам 4кө чыкты. 4кө чыкса да ушу баса албай жатат. Сиздерден сураныч, баламдын акыркы операциясына жардам кылып кетиңиздер. Дагы да кайрымдуулукка муктаж болуп турабыз биз. Операция Түркия мамлекетинде болгондуктан 45 миң улар каражаты керектөлүүдө. Бизде андай сумма жок болгондуктан сиздерден кайрымдуу кыргыз элине жардам сурап кайрылдык. Сиздерден суранарым, баламдын басып кетишине себепкер болуңуздар. Аллах таалам баарыңыздардан ыраазы болсун. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен. Сиздерден суранарым, ушу балам дагы көптүн катарында басып ойноп кетүүсүн каалайм. Мен дагы кайрымдуу кылып коюңуздар, кайрымдуулукту сиздерден сураныч. Башка балдардай болуп ойноп, күлүп жүрүүсүн каалаймын. Жол кырсыгынан улам ушу балам баса албай, ушу смесь ичет балам. Сүт ичип ушул менен жүрөт. Реквизит номерлер бардыгы өзүмө караштуу. Мбанк 0300 Кутманбек С деп чыгат. Өзүмдүн бир тууган энем. Кайрымдуу кылып коюңуздар, сиздерден сураныч. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 7807 Кундузай деп чыгат. Ал да өзүмдүн сиңдим.
кайрымдуу кылып кетиңиздер. Сиздерден сурайт, баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун.